ырыскынын ачкычтары болот экен бул жашоодо. Ырыскынын ачкычтары болот экен. Ошол ачкычтарын дагы биз билип алганыбыз жакшы экен да. Ачкычтарын дагы биз билип алганыбыз жакшы дейт. Ырыскынын ачкычтары бул не? Садака дейт. Садака чыгарып турушубуз керек экен да. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы садака чыгарып турушубуз керек экен. Садака бәлени кайтарат дейт да биздин шариятыбызда. Көрбүңүздөр. Садака дагы биздин рызкыбыздын келишине, көбөйүшүнө, адал болушуна себепчи болот экен. Андан кийин муктаждарга жардам берүү. Кыргызда сөз бар го, буğday nanın жок болсо, буğday сөзүң жок беле деп. Сен жардам бере албасаң, жок дегенде жылы сөзүң менен жардам бер дейт. Жол болсо эмне ошонун бир жумушун бүтүрүп берип кой дейт да. Сен ал муктаж болот атта. Ошо муктажга сен жардам бер. Ошол дагы ырыскынын ачкычтары болот дейт. Бирөөгө жардам бере турган болсок. Эми муктаждыгын бүтүрүүгө сен чуркашың керек. Ошол дагы сенин ырыскыңа, сага келе турган ырыскылардын ачкычы болуп бере алат экен да. Анткени бизде хадисте келет: "Ман кана фи хажати ахихи, кана Аллах фи хажати." Кимде-ким бир мусулман бир тууганынын муктаждыгында боло турган болсо, мындайча айтканда, ошонун муктаждыгын жое турган болсо, Аллах Таала ошол пенденин муктаждыгын жоет дейт. Карасаң, сен бирөөгө жардам берсең, Аллах Таала сага башка жактан башка бир рызкыларды тартып алып койгон да. Анан ошо рызкынын дагы бир ачкычтарынан бул ата-энени урматтоо, ата-энени сыйлоо. Карасаңар, мен ошол бир ажыга барганда бир эмеге таң калдым да. Энесин алып барды бир жигит. Энеси келескеге сүйрөп жүрөт. Көтөрүп автобусга отургузат. Кара, автобустан көтөрүп түшүрөт, келеске менен алып жүрөт. Ушунчалык баягы суктандым да. Энесине кызмат кылды да. Дагы арман бар экен да, арман кылып атат. Аялымды ала келбептирмин дейт. Энеме кызмат кылганга дейт. Анткени дарат алам десе келеске менен барып, женский туалетке алып барып коет. Анан бирөөлөрдү жардам берип кой деп ишарат кылса, макулду алып берет. Эми ал кандай дарат алып аттым, эмне кылып атты билбеймин дейт да. Эгер аялымды ала келгенимде дейт, аялым ошону дарат алдырып, кызматын кылмак экен деп дагы арман кылып атат. Бирок өзүнүн кызматын көрүп мен көзүмдөн жаш агып кетти баягы. Карасаң көтөрүп жүрөт энесинчи. Көтөрүп автобусга отурса, көтөрүп чыгып келескеге метет. Дагы бир жерге обедке болуп калсак дагы ушундан жумшак экен, Ниматулла. Сурап берчи, ошондан берекин алып алайынчы мен. Энеми алып барып берейинчи. Энем тиши жок, жумшагыраак жесин деп. Карасаң ушунчалык кызмат кылат да. Анан атасы өтүп кеткен экен да. Атама бир умра кылып коеюн деп, баягы ажыга чейин убакыт бар да, умра кылып коеюн десе, жок балам. Авашкама өзүм кылам умраны дейт. Сен чоң атаңа же башка бирөөгө кыл деп туруп, күйөөсү үчүн, чалы үчүн өзү кылды да умраны. Чалымдан ажыраганыма 45 жыл болду дейт байкуш кемпир. Карасаң, жакшы аял да карасаң, балдарын да жакшы тарбиялаган да карасаң. Көтөрүп жүрүп кызматын кылды да баягы ажыдачы. Ушунчалык суктандым. Эми араңыздарда мына кимиңдер ата-энеңиздер бар болсо, бактылуу экенсиздер. Экөөнүн бирөөсү болсо анда деле бактылуусуздар да, кызматын кылыңыздар. Ата-энеге кызмат кылуу ырыскынын ачкычтары дейт туугандар. Ата-энеге кызмат кылып дубасын алсаңыздар, сөзсүз түрдө Аллах Таала рызкыны берет экен да. Сөзсүз түрдө рызкыны берет экен. Анткени ата-эненин балам өскүн, өңгүн, кем болбо деген сөз, ошол 2-3 сөзү өзү баягы орусча айтмакта чостойт да баягы жердечи. Ошонун чын жүрөгүнөн айткан сөз эле, балам, өскүн, өңгүн, кем болбо балам, рахмат балам деген. Ошол сөз эле бизде канчалык деңгээлге көтөрүп коет да. Анткени бизде Аллаха ва ла тушрику биhi шей. Аллах Таала ибадатын эч кимди шерик кошпогола, ва бил валидайни ихсана. Ата-энени жакшыртуу. Демек, Аллахтан кийинки орунда турган бул ата-эненин ыраазычылыгы экен да. Ошол себептен ата-энени сыйлоо ырыскынын ачкычтары дейт да. Эгер ата-энең бизге дуа кылып турган болсо, анда береке келет. Бирөө айтат, ошол атасы кирип экен, анан жүргөн да, ошентип беркелеп жүргөн. Атасы өтүп кеткен экен, атасы өтүп кеткенден кийин түшүнө келип, "О баланча, атаң себептүү сага биз ырыскы берип аттык эле, эми өзүң аракет кыл" деп түшүнүп кетти. Ата-эненин берекеси, ата-эненин дуасы. Менин
Oşol Cizden eki olası var da. Oşol ayta çok balam deyip 100 so'm topsa, 500 so'm topsa da ata men istep turup mağa berет deyip çöteyim salıp koyup deyip ertesi günü bir saatten ata 20 so'm berip turup 50 so'm berip turup deyip turup kayra menip turar. Özüm dene turuversin da balam oldu. Kayra da suraydı gitme men dedi. Joğu ata. Siz de turuversin. Siz bağımsız deyip. Sizin çötünüzde kirse benim akşam tur. Köy, bereketi. Oşu sözlerine razıyım balam deyip. Karasın. Bir ödür ata siz de turup deyip. Kaçak sakata kerim deyip çötünü sattı. Kişine balam var deyip o kaçak akşam takanın ciddim bilir bekliyor. Adam bilmeyi hiç kadar kaçaklı tabi bilmiyor. Uşu çok balam deyip. Oşu etmedi, süyü tökler. Atenesi bağlar, inşallah bu özü içeri. Değiştin eşiğinden sizler için. Değiştin eşiğinden kılmaklı kılıp dua alevlerinde inşallah söz sözünde Kudayt Dağı'na verir. Andan ki daha hırsının sebepleri değil. Sebepleri. Atenesi'ne dua kılıp, başka Müslümanları caş görür. Bu da hırsının özü içeri vermesi. Başka Müslümanlar caş görür, uşuların dua kılıp, uşuların caşlık tülü, bu da hırsının açıkçılar. Mesela Allah'ın Müslümanlara özün adam rızkı dua kıldı. Allah'ım o Müslümanlara, orman Müslümanlara özün şifa verin desek söz üstünde Kudayt Dağı'na bir peyişte lökülüp koyduğum amin sadece hoşunda olsun diyor dua kılmak. O şöyle Allah'ım Müslüman karız var Müslümanların karına konusunda kutusunda ceza verin Allah'ım diyor dua kıldı. Bizler amin sadece hoşunda olsun diyor. Allah Teala bu sevgilerini kendine böyle kavramlar. Böyle işte. Bu da ne? Rızkının Oşol kendisine sevgi